Москва шаарында жөө адамдарды койдуруп алган кыргызстандык таксист Чыңгыз Анарбек уулу дагы 2 айга тергөө абагында калды. Бул туурасында Кыргызстандын Россиядагы элчилигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, таксисттин соттук иши 14 августта каралган. Анда сот тергөөчүлөрдүн өтүнүчүн канааттандырып, айыпкерди 16 октябрга чейин абакта калтырды. Эскерте кетсек, 16 июнь күнү такси кызматынын айдоочусу жол четиндеги 8 футбол күйөрманын койдуруп кетип, алар жеңил жаракат алышкан. Кырсыктын себепкери 2 айга камалган. Окуядан кийин премьер-министр Мухаммед-Калай Абылгазиев жаракат алгандарды Кыргызстанга келип ден соолугун чындап кетүүгө чакырган. Ал эми ички иштер министри Кашкар Жунушалиев Москвага барып, бейтаптардын абалы менен таанышып келген. Окуяны президент Сооронбай Жээнбеков да көз жаздымда калтырган эмес. Маалымат Булак, Спутник сайты. Почему убегали? Испугались? Испугались, там, я же говорил, меня убьет, сейчас просто убьет, там, сколько там людей было. Алкоголь выпивали? Нет, мне вообще, когда я маленький был, папа очень много пил, потому что всю жизнь я не пью. Вы не пьете вообще? Вообще такие вещи. Я спортом занимал всю жизнь и так не пью вообще. Мирас каналына жазылып, акыркы жаңылыктарды күзөтүп барыңыз.